Марлен мырза, айтсаңыз, ошондо деген бүгүнкү күндө билим берүү системасында иштеген, мисалы, мугалим болуп иштесе же башка жаатта иштесе, социалдык сектордо иштесе, ошондо ал айымдарыбыз катыша алабы? Ошону так мага жооп берип койгулачы. Алар катыша алат, бирок аларды азыркы действующий мыйзам боюнча жумуштан кеткиле деп койгон да. Биз айтып атабыз, жок, токтотулуп турсун убактылуу, анан катышсын деп атабыз. Наоборот, мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атабыз да. Айымдарга шанс берилиш керек да. Анткени деген жесткий же тиякты танда, же биякты танда деген туура эмес болуп калып атат да, дискриминация болуп. Ошон үчүн биз бул мыйзамда аларга уруксатты берип атабыз, жана алар катышсын деп жумушун таштабай эле временно Мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, муниципалдык кызматта иштеген. Жок, муниципальный ал башка, ал өзүнчө. Мисалы, шаардык кеңеште тазалыкты алып коелу. Тазалыкта иштей турган болсо, анда ал башка маселе да. А врач, больницада иштеген биздин врачтарыбыз, же мугалимдер, же директор школдор ал өзүнчө. Ошон үчүн биз аларды бул категориядан чыгарып, алар жумушун токтотпойт, алар убактылуу гана токтотот дагы шайлоого бара берет деп атабыз. Мен ойлойм, бул эң туура маселе болот. Так, экинчи суроом. Эгер мисалы жогорку кеңештин депутаты партия ачып, анан ошол партиянын башында тизмесинде туруп, местный кеңештин шайлоосуна катыша алабы? Ал буга чейинки мыйзам, биз ага тийишкен жокпуз, бирок ал норма боюнча эски ойдон калды, биз ага тийген жокпуз. Тийишкен жоксуңар. Эсиңизде болсо керек, жанагы Ата мекен партиясы убагында действующий депутаттарды алдына коюп чыккан, ал нерсени биз тийген жокпуз. Кандай болсо ошондой эле. Ал ошол бойдон калды. Ошондо бүгүнкү күндө шайлоодо ошол бойдон калып атат. Биз аны тийген жокпуз. Ал нормага тийген жокпуз биз. Марлен мырза, мен бияктан тактап коеюнчу анда ЦИКтен, Тынчтык Кураймыш. Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасынын орун басары Шайназаров. Марлен Абдрахманович туура айтты, андай чектөө жок. Жогорку кеңештин депутаттары жергиликтүү кеңештин шайлоосуна катышканга укуктуу. Агитацияга катыша алышпайт. Катыша алышат. Ошондо шайлоо болгон учурунда эле, башталганда эле приостанавливать жумушун, туурабы? Жок, депутаттарга чектөө жок. Жогорку кеңештин депутаттары вообще токтотпой эле любое время катышканга укугу бар. Ошон региондордон да ошону укугу бар. Всё, рахмат. Айымдарыбызга анда бүгүнкү күндө социалдык сектордо иштеген айымдарыбызга чектөө жок экен анда. Жок. Толугу менен катышса болот. Кайра аларга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Жетекчилери жок, сен же тиякты же биякты танда дегенге укуктары жок. Жок, эми жок. Буга чейин болгон, азыр алып койдук. Всё, туура, колдойм. Рахмат.